тема балдан абир кечирбей. Мына ушул теманы кандай түшүнөсүңөр? Абир кечирбей. Шекер Авазовна Бишкек шаарындагы номер 2 мектептин кыргыз тили адабияты мугалими. Ал өмүрүнүн 40 жылдан ашуун убактысы мугалимдик кесипке арнаган. Алгачкы рет алгылыктуу эс алуу акысын алам деп турган кезде. Жамааттын баарына эле бул жакшы иш болду. Республиканын президенти Садыр Жапаров ушул мугалимдердин түйшүгүн түшүнүп, ушул айлыкты көтөргөнү бизге аябай жакшы болду. Бул 4-чейрек апрель айынан бери айлык көбөйүп, эгер мурун бир 18 миңден алсак, азыр 32 миң, 33 миңден алып атабыз. Жакшы, бул аябай стимул болуп атат. Эми ушул айлык алгандан кийин өзүбүздү дагы мындай милдеттендирип атабыз. Ушул айлыкка жараша дагы эмгектенишибиз керек. Балдарга билимди дагы терең, күчтүү, жогорку мындай деңгээлде иштегенге аракет кылып атабыз. Эмгек өргүсүнө чыгышты айрымдар, биз да чыгабыз. Мен эми Кудай буйрса 61 нерсеси менен алып калам, Кудай буйрса. Мугалимдердин маянасы менен катар эле эмгек өргүсүнө карата мамлекеттик чегерүү дагы жогорулады. Июнь айынан баштап башталгыч класстын педагогторуна, ал эми июлдун аягына чейин жалпы агартуучуларга берилет. Ошол эле кезде эс алуу акысын төлөөгө 11 миллиард сом каралган. Номер 320 кече 15-июнда чыкты. Бул токтом жаңы токтом эмес, илгерки токтомду өзгөртүп тиги күнүн анан кийин номерин башкадай койду. А негизги мурунку эле 56 календардык күнгө чыгат мугалимдер, 23 миң мугалимдин бардыгына кошулду. Андан тышкары профессорско-преподавательский составтарга кошулду быйыл. Андан тышкары метод усулдук кабинеттерге кошулду. Андан тышкары административдик персоналдарга кошулду 50%. Кенже кызматкерлердин айлыктары 80%га кошулду. Мугалимдердин эс алуу акысына бөлүнгөн каражаттын көбөйүшү алардын айлык акысынын жогорулашы менен байланыштуу. Адистердин айтымында мугалимдердин жакшы айлыгы билим берүүнүн сапатын жогорулатат. Мугалимдин кадыр баркын көтөрүү, камкордукка алууда мамлекеттин чечкиндүү иш алып жатышы кубандырат. Мектепте сабак берген агартуучу мурдага караганда 2-3 эсеге көп акча алат. Ушул мугалимдердин эмгек өргүсү бардыгынан узак. Эмне үчүн анткени 1 жыл бою буларды мугалимдердин эмгеги десем, же болбосо жумуш кызматы десем, өтө жоопкерчиликтүү, өтө оор деп да айтсам болот. Моралдык жактан да, физикалык жактан дагы. Ошондуктан бул эл алты күндө мугалимдер бир четте өзүнүн ден соолугун дагы калыбына келтирип, өзүнүн үй бүлөсүнө дагы көңүл буруп, эс алууга дагы жетиштүү болуш керек да. Апрель айынан баштап мугалим, дарыгер жана маданият өңдүү социалдык кызматкерлердин айлык маянасы 50%дан 100%га чейин көтөрүлдү. Ал эми июль айында мугалимдер эмгек өргүүгө чыгышат. Президент буга чейин мугалимдердин айлыгы мындан ары дагы көбөйүп, ошол эле кезде талап дагы жогорулай тургандыгын билдирген. Анткени сабак өтө ыкмалары заман талабына жооп бериши керек. Эскерте кетсек, апрель айында бюджеттен 309 миң кызматкер үчүн 9 айга 26 миллиард сом бөлүнгөн. Сүйүнай Тагаева жана Дила Бубакир уулу, ЛТР, Бишкек.